Biraz eskерте кетели. Өткөндө биз орозонун Алла Тааланын дар көйүндө өтө чоң бул ибадат экендигин белгилеп кеттик. Аллах Субханаху ва Тааля ошол орозонун фазилетинин эки себептен улам бар экендигин айтканбыз. Ошол орозодо биринчиси эмне дедик биз? Бул Алла Таала менен кулдун ортосунда бир сыр болгон бир амал дедик. Себеп дегенде ошондой бир сыр болгон бир амал рия эмне болбойт дейт, орозого кире албайт дейт да, ошонун үстүндө андан сөз кылып токтоп калдык. Орозонун өтө фазилеттүү ибадат экендигинин эки себеби бар дедик. Биринчисин ачыктадык. Азыр экинчисине келдик. Түшүнүктүүбү? Биринчиси сыр болгон бир ибадат дедик. Себеби рия кирбейт. Мүмкүн эмес. Купуя болгон бир амал. Купуя болгон бир амал. Ошондуктан рия кире албайт. Экинчи себеп أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو الشهوات. Бул Аллаху Субханаху ва Тааланын душманы болгон нафсты алсыз кылат. Адам баласына шайтандын азгырыгына эшик болгон напсиси орозо аркылуу алсыз болот дейт. Карасаңыздар. Себеп дегенде адам баласынын шахваты, ошол шахват деген учурда ар кандай түшүнүктөр келет. Бирок шахват дегенде кыскача түшүнөм десеңер, адам баласынын каалоолору, түшүнүктүү, денеге байланыштуу каалоолору, же мындай десек болот, физически болгон каалоолордун баары шахват деп аталат. Шахват деп аталат. Бул шахват эмне менен күчөйөт дегенде, ичип жана жегендик менен күчөйөт дейт. Адам баласы канча көп жесе, канча көп ичсе, шахваты ошончол даражада эмне болот? Күчтүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шахваттардын эң күчтүүсү эмне? Бул адам баласынын жынстык жагынан каалоолору болуп эсептелет. Шахват дегенде эле буну түшүнбөгүлө. Шахваттын баары болуп эсептелет. Каалоолордун баары. Мисалы тамак жегенден кайра тамак күндө эле багы эмесиз, чексиз тамак жегенди кааласаң, бул шахват деп коебуз муну дагы. Түшүнүктүү? Мунун баарын шахват деп айтабыз. Эмне дейт карагыла? Мына адам баласынын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, үйлөнүүгө кудурети жеткен үйлөнсүн, Алла Таала казынасынан эмне кылат дейт? Ага көбөйтүп берет дейт. Эгерде кудурети жетпеген болсо, эмне кылсын дейт Пайгамбарыбыз? Орозо кармасын дейт. Бул жерде ачык эле түшүнүктүү. Эмнеге орозо кармайт? Себеби ошол шахватты орозо ачка калат. Ачка калганда шахват сезими эмне болот? Үстөмдүк пайда болот шахват сезимдерине. Контролуна алышы мүмкүн. Контролдой башы. Үзөңгүнү эмне колуна алган болот да адам баласы. Ошондой. Бул жерде жакшы бир сөз айтылат, караңыздар. Адам баласы шахваттын чакырыктарына моюн сунуп, шахваттын чакырыктарына, шахват кайсы жерге кааласа, кайсы жерге тартса, ошол жерге кете берсе дейт, шайтанга чоң эшик ачып берет дейт. Эй шайтан, кел. Менин сага эшигим эмес, дарбазам ачык деген сөз да. Дарбазам ачык.
Gel, kalagan işingdi kıla ber degen söz. Karasaňızlar. Oşon üçin köp jegendik, köp içkendik, büt nerseni köp kulu adam balasına oşol jattan ziyan alıp keledi. Oşol jattan ziyan alıp keledi. Oşol sebepten orozo Allah Taalandar göýünde çoň bir manigi sebep degende orozo karmagan insandyň şahwaty alsyzdaýt. Şahwat alsyzdagan uçurda adam balası Hudaý Taalaga jakyndaýt.